биринчи бул эң бизде мындай чоң перспектива ачыла турган тармак бул балыкчарга да, бул именно форель өстүрүү жагы. Мен силерге кээ бир эле сандарды айтып кетейин. Кыргызстанда 600 000 гектар суу мындай аянты бар. Ошол эле учурда араң эле азыр 8 000 тонна балык өндүрүлүп атат да азыркы учурда. Биз министрликте иштеп жүргөндө 2 мыйзамды кабыл алганбыз. Ошол 2 мыйзам болсо ушул азыр потенциалды ачып берип атат. Мурунку барьерлерди жок кылды. Бул деген эми 3 миллиард доллардык базарды ачып берет да. Кыргызстандан бир жылда орточо эсеп менен эң минимум дегенде 3 миллиард доллар форельди өстүрүп туруп дүйнө жүзүгө сатсак болот да. Ошондуктан мына силерге жөн эле мисалга айтып кетейин. Ошол эле Арменияда 2600 эле гектар жерден 20 000 тонна азыр балык өндүрүлүп атат. Бизде болсо 600 000 гектардан 8 000 эле болуп атат да. Демек потенциал аябай чоң. Мен силерге азыр бир кызык нерсени дагы айтып кетейин. Кайра эле министрликте иштеп жүргөндө билесиңер, ошол Өзбекстанга, Тажикстанга, башка өлкөлөргө дагы ушу малды чыгарганга биз бөгөт койгонбуз. Анын себептери эмне болгон? Бул жерде биз Кыргызстанда малдын санын көбөйтүп туруп, Кыргызстандан мал сатпай, Кыргызстандан эт сатылсын дегендей саясат жүргүзгөнбүз. Анткени эт сатылганда ортодон Кыргызстанда кайра иштетүү заводдор жакшы иштеп калат, эт комбинаттары иштейт. Эт комбинаты иштесе, жүн Кыргызстанда калат. Эт комбинаты иштесе, мүйүзүнөн, анан туяктарынан болсо жер семиткич жасаса болот, канынан болсо дарыларды жасаса болот. Мисалы үчүн ошол эле гепаринди, анан ички органдарды дагы өзүнчө мындай бөлүп, өзүнчө дагы сатса болот да. Ушул тармак аябай мындай көп перспективасы бар. Азыр дүйнө жүзү боюнча эт аябай мындай кымбат болуп кетип баратат. Ошол эле мына азыр жакында эле араб өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө, эгерде эттин сапаты аябай жакшы болсо, аны керек болсо 1 килограммын 20-30 доллардан сатып алганга даяр болуп атышты да. Бирок ал үчүн алар биздин Кыргызстандын табиятын көрүп, тоолорду көрүп, ысык биздин сонун мындай мөңгүдөн аккан сууларды көрүп алып туруп, алар айтып атышат, силердин чыккан эт бул премиум сегменттеги эт болушу мүмкүн, баалары аябай кымбат болушу мүмкүн депчи. Кашемирдин баасы азыр орточо баасы 40 доллардан 60 долларга чейин болоттур 1 килограмм. Эми элестетип көргүлө, бир орточо эчкиден жарым килограмм кашемир алсаңар болот да. Ошол эле бир эчкиден эле 30 доллар деген азыр канча? Где-то 2,5 миң сом жүнүнөн эле аласыңар. Аны кайра жыл сайын эле жүнүнөн эле алып турсаңар болот. Андан тышкары кийин өзүндө эле союп туруп, кайра эле араб өлкөлөргө сатып салсаңар болот да. Демек, мындай бул чоң бир ниша. Ушул тармактарга кичине көңүл бурсак, менин оюмча силер дагы мындай кийин алып кеткенге перспективалар аябай чоң болот да. Дагы бир ниша жөнүндө айтып кетейин. Бул 4-нчү ниша, бул бал өндүрүү да. Бул жактагы аябай чоң перспектива бар бизде, анткени тоолуу аймак, бизде ар кандай дарылуу чөптөрүбүз бар дегендей, ар кандай мындай жакшы шарттарыбыз бар. Ошондуктан бул дагы биздин балыбыз, билесиңер, ар кандай эл аралык көргөзмөлөрдө гран-прини алып, биринчи орундарды алып жүргөн балыбыз бар. Ошондуктан бул дагы чоң перспективасы бар. Аны биз дагы алыскы бир аймактарга, дүйнө жүзүнө өзүнчө чыгарсак болот да. Ошол балдарды өндүрүш үчүн айта кеттим, кээ бир жерлерде дарылуу чөптөр өскөн жактардан болуп аткандыктан 5-нчи нишасы бул ошол эле дарылуу чөптөр. Бул дары чөптөрдү бизде ушул тоолуу аймактарда өзүңөр дагы бир ар кандай ошол эле корень солодки деген бар. Же дагы ар кандай мындай түрлүү дары чөптөр бар. Ошонун баарын силер өзүңөр терең изилдеп көрсөңөр, аякта дагы аны кургатып туруп, мындай алыскы өлкөлөргө кайра сатканга мүмкүнчүлүк бар да. Фармацевтикалык компаниялар менен биргеликте алар менен келишим түзүп туруп, аларды мындай дүйнөгө сатса болот. Кайра иштетүү тармакта сублимация деген бир технология бар. Мен ал теманы канча жылдан бери эле көтөрүп жүрөм. Бул аябай чоң перспективасы бар тармак. Анткени сублимация технология аркылуу биз
эмне болбосун мындай азык түлүк тармагынан бүт баарын кургатып порошок деңгээлине чейин кургатып салсак болот да. Ошондо Кыргызстанда эмне өндүрүлбөсүн, картошка дагы кургатып салсаң ал уже 15-20 цент эмес, ал бир нече доллар турган порошок болуп калат да. 10-20 долларга чейин туруп калышы мүмкүн 1 килограммычы. Эң арзан продукцияны да биз кургатып алсак, ошол эле мисалы үчүн алманы, өрүктү кургатып алсак, булар кийин натуральный сокторду чыгара турган концентрат болуп, порошок катары болуп калышы мүмкүн да. Ошондой ар бир тармактарда ушул универсальный технология бар. Бул сублимация, керек болсо сүттү кургатсаң болот, керек болсо этти кургатсаң болот. Өзүңөр баарыңар билесиңер, мына маги деген менен, маги же галина бланка деген окшогондор жана кургатылып бир бульонго салып коет. Анын ичинде болсо ошол эле кургатылган тооктун эти болушу мүмкүн же дагы бир ар кандай бир нерселерди кошулуп койгондон кийин, кургатып салгандан кийин ал мындай кымбат продукция болуп калат да. Бул технологияларга көңүл бургула, анткени кургатылган продукция жылдап сакталат. Мына 2 жума, 3 жума өтүп кетти, чийирип атат, сасып атат деген маселе болбойт. 1 килограммы бул кургатылган продукция эң кем деген, наверное, где-то 10 доллар тура турган продукция болуп калат уже. Анан керек болсо самолет менен биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны жөнөтө тургандай бизде потенциал бар болуп калат. Эң негизги принцип, мен жана силерге бүт баарын айтып кетип атканда, мына балык, форель, эт, кашемир, эчкинин жүнү, бал, дары чөптөр жана башкаларды дагы кийинки башка нишаларды карап атканда экспорттук потенциалы менен силер бир нерсеге көңүл бургула. Булардын эң арзан деген баасы где-то 4 доллар да. Эң арзан деген баасы. Эми 4 доллар болгондо силер керек болсо самолет менен дагы алыскы бир өлкөлөргө жөнөтсөңөр, 1 доллар, 1,5 доллар төлөп жол киресине. Ошондо бул өзүн-өзү актап келет да, анткени башка өлкөлөрдө бул бизде 4 доллардан сатып алына турган нерсе башка өлкөлөрдө 7-8 доллардан сатып алышы мүмкүн. Ошондуктан жол киресин да жаап кетет да. Ар бир ушул тармактарга кирип аткандын алдында ушул тармактагы чемпиондорду карагыла. Кимдер экен бул чемпиондор? Ошо чемпиондорго барып, керек болсо бекер жалданып иштеп берсем силерге, жөн эле бекер иштеп берем деп эле баарын ичин изилдеп көрүп, негиздөөчүлөр менен сүйлөшүп, директорлор менен сүйлөшүп, бүт нюанстарды силер лучше башкалар жазып аткандарды көрүп, алардын каталарын көрүп, анан өзүңөр андай каталарды жазабай, өзүңөрдүн бир компетенция деп коет, ошо компетенцияңарды күчөткүлө, билимиңерди, илимиңерди күчөтүп, анткени бизнести жазып атканда мындай 3 нерсе керек да. Бул силер ал тармакты өзүңөр жүрөгүңөр менен жакшы көргөн тармак болуш керек. Экинчиси, силер аны мындай көрүп, түшүнүп, кантип иштейт бул, баарын билгендей болуш керексиңер. Экинчиси. Анан үчүнчүсү, бул тармак силерге сөзсүз түрдө акча алып келе турган тармак болуш керек да. Ошондуктан кээ бир учурларда мен түшүнүп атам, силер биздин угуучулардын арасында мындай акча каражат жагынан кыйналып аткандар бар болушу мүмкүн. Ал эң чоң көйгөй эмес, анткени ал үчөөнүн бирөөсү эле жок дегенди билдирип атат да. Акча азыр жок болуп атат, бирок эгерде силер жүрөгүңөр менен жакын болуп атсаңар, жактырып атсаңар ушул тармакты, ушул тармак менен 10 жыл, 20 жыл иштейм десеңер, анан ал жака барып, керек болсо бир чоң компанияларга барып ичине кирип иштеп, 2-3 жыл иштесеңер, силер ал тармакты бүт ийне жибине чейин жакшы билсеңер, анда сөзсүз түрдө бир күнү силерге инвесторлор өздөрү очередь менен туруп айтышат: биз сага акча береличи, кел чогуу иштетебиз депчи. Анткени көп инвесторлор именно ошондой кишилерди издейт. Алар бизнес пландарды издебейт, алар бизнес идеяларды издебейт, алар кишилерди издейт, ошол кишилерге алар акча салып беришет да.